Негизи мен унчукпай эле отурайын дегем да. Анан өзлөрү жана мындай эмне деп коет да, тилимен тартып атат да. Аманбет Насырканович, эми жанакы сиз айткандан бери мына жарым саат болду. Жарым саат ушул жаңылыкты соц тармактарга коллегаларыбыз тарабынан, мен тарабымдан дагы ушундай айтылып атат деп Facebook, деге Instagram берки соц тармактар илингенден кийин эл арасында аябай чоң талкуу болуп атат да. Мен ойлойм, бул чоң саясий чечим, оор саясий чечим. Бирок өкмөт деген элдин жети терисин сыйрыбай, эми сиз эл арасына чыккан адамсыз да. Карапайым эл арасында жүргөн адамсыз, анан жакшы түшүнөсүз да. Кабинетте жылуу отуруп алып элден качкан эмес адамсыз да. Созидатель болуш керек деп мен ишенем да. Бул аябай чоң саясий чечим болуп атат. Мен ойлойм, сиз буну президент менен талкуулап туруп бияка келип атасыз. Это вы сам по себе менин жеке оюм деп жетекчи катары айтыш керексиз. Бирок ал киши деген элдин эл арасында талкууларды жаңы жылдык маанайды 7 миллион 300 адамдын ортосунда көтөрүп берейин деген ниет менен айтылса керек деп ойлойм да. Ишкерлер абдан колдоп атат. Бардыгы түшүнүп, бул мыйзамды дагы бияктан коллегаларыбыз айткан туура да. Чоң саясий чечим келгендиктен кийин давайте без обсуждения өткөрүп берели деп. Менден мындайда кемчиликтерди айтканда өкмөт тарабынан аябай эмнеге бизди сындайсыңар дейт да. Бирок биз да эл арасында жүрөбүз. Менин шайлоо округум Бишкек шаарында. Азыр дагы бир нерсени айтсам, кайра таарынасыңар, бирок мен предпраздничное настроение болуп атат. Анан акцизтер боюнча айтып атасыздар. Акцизтерди все переклеивают сейчас, да? Данияр Жолдошевич, сиз аны билесиздер, Бакыт Толумышевич, ошол бер жакта отурган жетекчилер, Кубанычбек мырза, сизди куттуктайм. Сколько стоит один акциз, айтсаңыз? На какую продукцию? Алкоголь. Перед Новым годом алкоголь сатылат да. Азыр деген жанагы ар кандай бар, мисалы айтканда сахар содержащий толук. Жок, алкоголь, шампанский, коньяк, жаңы жылда ошол. 2 сомдо, ошо 2 сомго чейин да, ошо акциздин маркаларынын номинальный стоимость. Я вам, Алмамбет Насырканович, я вам очень рекомендую. Пройдитесь по городским магазинам. Сиз шаарда жүрөсүз. Мына мага ишкерлер кайрылды. 2,5 сомдон алам десеңер, жумалап созулат. Хочешь быстро решить, по 100 сомов. Закупайте десем, закупаем деди. Я вам дам контакты, сходите сами. Но лучше просто пройдитесь, да? Акырын таныш билиштериңер бар да шаарда. Ошондой болуп атат. Бул жетекчилер тарабынан эмес, мен ойлойм, ылдый жакта, может быть, кто-то деньги так зарабатывает. 3 миллиард, 30 миллиард эле ошондон чыкты да. Ортодо деген ушундай схемаларыңарды силер алмаштыңар, но вы сейчас новые, вы об этом не в курсе, наверное. На низах вот такое происходит. Перед Новым годом молча закупают. И баягыны мен трибунадан чыгып ачууланганым да бир себеби ошол болду. Анан элде деген ошол базарлар десе эле, биякта деген бир эмес канча базардын ээлери отурасыңар, жеке бизнести колдоп атасыңар. Бирок бир нерсени унутпагыла, базардын ээлери, они сдают площади в аренду, они на ЭТТН не зарабатывают. А вот как раз таки у них сидят те люди, которые там в холод минус 20 сидят, они зарабатывают. Анан анча-мынча тиги фейк армиялар басып алып, тиги базарлардын ээлери отуруп алып, жеке бизнести түшүнбөгөн адамдар комментарий кылганы мен аябай таң калам да. Суранат элем да, ошол адамдардын кичине мындай ойлонуп анан суроо беришсин деп. Бул чоң саясий чечим, мен 100% колдойм эмес, мен ойлойм, Кыргызстанда ошол жада калса киоскинин ичине чейин барып, по закону вы должны собирать за 6 лет налоги, да? Алмамбет Насырканович, по закону нарушение, если у предпринимателя идет, должны штрафовать за 6 лет. Чтобы вы знали, приходят, штрафуют не за 6 лет, за 8 лет, за 10 лет. Это абсолютное беззаконие. Это в городе Бишкек происходит. Ошол салык кызматтын башчыларын барып туруп, кулагынан чойгула. Бунун баары и приходят к кому? Они не к депутатам придут. Депутатам вы приходите только, когда политические репрессии или решения идут. Они приходят в киоски, они приходят к бедным женщинам, которые на улице сидят. Ошону көзөмөлгө алсаңыздар, нааразачылык ошактан чыгып атат да. Чоң бизнес алып көп сүйлөп унчукпайт. Чоң бизнес жеке кабинеттер менен барып четишет, силер менен, башкалар менен. А именно ошолордо негатив оттуда снизу идет. И когда мы ходим, они жалуются. А те, которые их проверяют, приходят, айтты, үстү жактан теги каражат керек деп айтты деп. За 10 лет женщина ко мне обратилась, я вам найду ее тоже контакты, пойдете проверите. Уят да. А парламенттен көтөрсөк, жетекчилер биякта деле отурасыңар, таарынасыңар да. Эмне эле тиги бийликке каршысыңарбы? Мына мен я и аплодировать вам буду стоя. Жакшы нерселер жасалып атат, колдоп атабыз. Бирок жаман нерселер бүт
99 жакшы нерсени бир жаман нерсе мындай чийип салып атат да. Ошону көзөмөл алып алсаңыздар, ишиңиздерге ийгилик. Мен ойлойм деген бул жактан деген аябай туура чечим болду. Жаңы жылдык маанайды январдан сиздер гана эмес баардыгыбыз мындай чочулап отурганбыз, кандай болуп кетет деп. Поэтому я думаю, это очень хорошее решение. Президенту большое спасибо. Давайте, рахмат. Мен колдойм. Даниил Ильич, Рахмат. Даниил Ильич, Улсат бы? Да, Даниил Жолдошевич. Эльвира Джергалыковна, относительно вопроса ЭТТ, это личное мнение Алмамбета Насырхановича. Этот вопрос будет еще обсуждаться. Адылович өзінің программасымен алдыңызға келгенде айтқан ең бір көйгөйлүү маселе қазір ушул ишкерлердин арасында ЭТТ-нди толтуруу, анан буга чейин личный кабинетке кирүүдөгү эки маселе коюлган. Эки маселени Алмамбет Насырханович биринчи кварталда чечиш керек. Биринчи бул личный кабинетке кирүүнү жөнөкөйлөштүрүү. Үчүнчүдөн ЭТТ-дин маселесин жөнөкөйлөштүрүү. ЭТТ жок, барьер болбойт. Буга чейин Улукбек Зултукарович айтып кетти. Эгерде мүмкүн болсо патент менен же болбосо ККМ менен иштесин деп. Мен түшүндүрүп кетейин, бул иш жүрө албайт анда. Анткени патент менен болгон күндө дагы барьер ККМ керек. Анын объемун канча экенин 15 миллионго чыгабы, же 15 миллионго чыкпайбы, аны эч ким далил кыла албайт эгерде ККМ жок боло турган болсо. Ошон үчүн мындай маселени түшүнүп, анан кийин айтыш керек да негизи. ЭТТ деген эмне, ККМди кандай эметип атат. Кечириз, Данияр Жолдошевич, кечириз. ККМден Кечириз, сөзүңүздү бөлүп коюңчу, кечириз. Токтотпойбуз. ЭТТнди жөнөкөйлөштүрөбүз. Данияр Жолдошевич, кечириз. Сиз деген бул өкмөт арасында ичинде маселелерди мен ойлойм бул кабинеттен чыгып алып туруп анан чечишесиздер. Биякта айтылган сөз айтылып калды. Аны кандай чечим болот өзүңүздөр билесиздер, бирок эске сала турган бир нерсе бар. УКМКнын жетекчиси 3 миллиард салык кызматынын жетекчилери уурдады деп ачык айтты. Эртеси күнү чыгып пресс-конференция берип атканда 30 миллиард деп айтты. А что вы теперь хотите от народа услышать? Продолжайте деппе. Вы этого не услышите уже. Данияр Жолдошевич, я не пришла с вами спорить здесь. Мы же о системности говорим же сейчас. Зачем это в политику превращать? Да, это системная коррупция — это 3 миллиарда или 30 миллиардов. Это и есть системная коррупция. Она не обходится без министров, она не обходится без вице-премьеров, и она не обходится без главы Кабмина, если на то пошло. Мы оба с вами понимаем, о чем идет речь. Даниил Жолдошевич, бул жерде жөнөкөй суроо болду. Суроого жооп берип койгула. Не надо. Биз бияктан жакадан алып туруп, моундай чечимге келген жокпуз. Суроого так эле жооп берип коюңуз болду. Не надо бул жерде бири-бирибизди жаман айтып, бири-бирибизди аны кылбайлы. Сыйлайлы бири-бирибизди. Вы знаете, вы когда сюда приходите, вы, наверное, между собой согласовываете какие-то действия. Алмамбет Назырканович, вы это обсуждали? Мен жооп берип коеюнбу? Жооп берип койгулачы, бияктан ортодо мени каймагаш айтыштырбагыла да. Мындай да. Негизи мен унчукпай эле отурайын дегем да. Анан өзлөрү жана мындай эмне деп коет да, тилимен тартып атат да. Түшүнбөйт анан. Сөздүн төркүнү ошол да, туурабы? Баарыңар ушундай эле түшүндүңөр да. Бул түшүнбөйт айта берет деп айтып атпайбы? Андай эмес, мен башкача да сунуш көтөрөм жакында. Ошо ЭТТмди туура эмес, анализи жок. Кирген үчүн керек болсо жоопко тартчу адамдарды мен аныктап берем жакында. Как это так? ЭТТн туура эмес экенин мен любой площадкада далилдеп берем. Любой жерде мына силердин көзүңөрчө айтып атам. Давай уюштургула бир дискуссия айтып берем. Почему ар бир мамлекетти кинчиликтеп берем? Казакстан кандай кылды, Россия кандай кылды, Европа кандай кылды, Грузия кандай кылды? А бизде кандай болду? Ким жасады, кантип жасады? Популизм деген эмне? Кур аяк мактанабыз деген эмне? Экономика деген кантип өсөт? А салыкты өстүрүп туруп, ал экономика өстү деген эме? Экономика деген эл да байыйт, бюджет да байыйт. А когда элин кыйнап, бюджет өсүргөн, ал экономика. Кыскартайлы, бул жерде дагы 5 депутатыбыз күтүп отурат, кол көтөрүп. Рахмат. Оюңузга рахмат. Элбек Жолдошевич, сиз жыйынтыктадыңызбы? Жыйынтыктадыңыз? Я вообще в шоке. Впервые за мои 9-летней практики здесь вот такая перепалка идет. Данияр Жолдошевич, мен сизди сыйлайм, сиз менен көп жылдан бери таанышпыз. Ортодо деген чечпеген Кабминдин маселелери болсо, пожалуйста, чыккандан кийин чечип алыңыз. Менин сөзүм катуу тийсе, я понимаю, у вас амбиции министра, вице-премьера нынче, да? Я понимаю, что вам кажется, что это мы в политику превращаем. И когда вы доносите руководству, доносили руководству о том, что это сидят там эти депутаты, которые против власти, до меня эти слова тоже доходили. Любое абсолютно в парламенте озвученное мнение народа доносилось как решение против властей.
Время все расставило по своим местам. И оно еще расставит. И я очень надеюсь, что в решения, которые принимались до, действительно они проходили с анализом. Но деген мындайда шар түзбей туруп жети сыйраган результаттар болот да. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, эмоция калтырбаңыз. Рахмат. Мен сизди сыйлайм. Рахмат. Бирибизди сый бойдон мындай урматтайлы да. Рахмат.